Бирок мен айтып берейин, илгери бир киши үйүндө отурганда бир тарапты көздөп утсоз чыгыс экен. Эмнеге аны билесиз дегенде, ал жакта мен устат жашайт деп айтышкан да. Ошон үчүн устаттын алдынан кая өтпөш керек. Бул жерде мен устаттарым отурат, өзгөчө чындап эле окуткан, алгачкы жолу жумушка алган академик Бектен Мырзабеков врач отурат. Эгер ал ортого барсам, анын алдынан кесип өтүшүм керек экен. Ошон үчүн кечирим сурап, четте турда иштей берем. Assalamu alaikum, дагы бир жолу. Кудайга шүгүр дейли, аманчылыкта, тынччылыкта, дагы бир жакшы иш-чарага келип отурабыз, жакшы нерсе себеп болуп жолугушуп отурабыз. Бул жакта инсандарды баардыгыбыз тааныйбыз, бирок мен кубанганым ушул жердеги айрым студенттердин беттерин жакка таанып калыптыр. Себеби канча китептин бет ачары кылсак, канча иш-чара кылсак, ошолордун баардыгы келип атат, өздөрү деле билип атышат. Анткени мени тааныганды өздөрү да билип атышат. Анткени көзгө көз чагылышканда билинет да. Бүгүнкү иш-чара белгилүү дүйнөгө таанымал Залкар инсан, Залкар данышман, ойчул, философ, кадимки Конфуцийдин китебинин чыгышы болот. Чыкканда да кыргыз тилинде чыгат. Эми кыргыз окурмандар Кудай буйруса бул китеп менен кенен кесири шашпай отуруп таанышылат. Буга чейин мен билгенден кеңеш бир аз которгон экен, бирок биздин долбоор өзгөчө болду. Мен айтар элем, бул жалаң профессионалдардын долбоору деп. Эмне себептен дегенде, бул китепти которгон үчүн киши которгон жок. Элибизде бир макал бар экен. Муну Надырбек агай жакшы эле болуш керек. Уулум эл алдында сайрасын, кичи уулум тегин айдасын деп коет экен да. Кээде бир үй-бүлөдөн бир нече таланттуу инсандар чыгат экен, бирок күчүлөрү улардын бөлөкөсүндө калып берет экен. Мелис Эшимканов деген легендар журналистти билесиңерби? Ошол адамдын бир тууган иниси. Дайыма агасын алдыга отуруп, өз бөлөкөсүндө жүргөн, бирок талантынан ач ашкан, кем калбаган Эрнис Асегул деген белгилүү публицист. Болгондо да ушул Латвияда атайын ушул котормочулардын окуусунда окуп келген экен. Мен бала кезимде эле бул кишинин макалаларын, публикаларын окуп аябай суктанчу элем. Ушул киши менен иштешип калганга сыймыктанам. Эми ушундай окуп калып бияка такыр отурбай койду. Адамдын көркү, эркек кишиники бул жупундук дейт. Орусча скромность это прощает мужчину деп коет. Эрисбек эки туруп коебуз эми болчак койсун. Саралдын ушул Эрин Сарбазга чоң рахмат. Анткени окуганы көрөсүңөр го, жөнөкөй, жактыр жеткилеңдик менен ушунчалык соң которуп бердик. Кайра окуп рахат алсаңар болот. Андан кийин баш сөзүм болсо, белгилүү коомдук ишмер, саясий ишмер, илимпоз, профессор, философия илимдеринин доктору, канча шакирттерди тарбиялап чыгарган Жамбырбек Бөкөшев агай жазып берди. Бул кишинин да абдан кичпейилдүүлүгүнө, улуу башын кичи кылып, бир сөз айтып калгандыгына абдан баа бердим. Айткан эле алып келип окуйм деп чыкып окуп чыгып туруп, ар бир сөзүн анализдеп чыгып жазганда таң калдым да, кээде баш сөз жазып деле өзүнчө бир китеп сызгандан узарып кетет. Ушул кишинин кыска нуска сүйлөгөнү, аз убакытта айткан сөзүн аткарып бергендиги биз үчүн чоң өрнөк болду. Анан алдыңарда болсо жалаң кыргыздын интеллектуалдары, руханий авторитеттери отурат. Академик Бектен Мырзабеков отурат. Бул киши болсо көп жыл университеттин ректору болгон, эл депутаты болгон, көп жыл Кыргызстан эл ассамблеясын башкарды, Илимдер академиясынын институту жетектеди. Азыр дагы абдан бир коомдук ишмер катары активдүү, көптөгөн долбоорлорубузга катышып, кеңештерин берип жүрөт. Сизден Кудай ыраазы болсун ага, чоң рахмат. Кийинки иш-чарабызды айтып коеюн. Надырбек Алымбеков деген белгилүү акыныбыз. Бул киши инженер катары, акын катары Кыргызстан өсүмдүк үчүн аябай чоң салым кошкон киши. Инженер катары экономикасынын өнүгүүсүнө чоң салым коштур. Ал эми акын катары руханий дөөлөттөрүбүздүн байышына чоң салым кошту. Эмки иш-чарабыз 25-синде болобу Аязбек? Ушул балдар качан кыласыңар дешимде биз барып коебуз. 24-күндө Надырбек агайыбыздын 10 томдугунун бет ачарын кылабыз. Белгилүү бир чоң акыныбыз айткан экен, өз билет болуш керек. Алгабас илим, алгабас атын аттып карбалас деп. Белгилүү атын карбалас Бакиев келип отурат. Китеп сүйгөн адам кандай болот? Китеп чыкканда улук башын кичи кылып, биздин кабинетибизге кирип, компьютер чыгып турган газеттен окудум, окуйт элем деди. Сиз окусаңыз бул бизге абдан чоң сыймыктап туруп, карматтык, сатып алам деп кой дедик. Тарих илимдеринин доктору, президент Нурсултан Мураз фондунун төрагасы, директору Тынчтыкбек Чоротек. Анан биз болсо мындай руханий дөөлөттөрдү байыткан ошого аракет кылып коебуз, ошондой конкурста.
Анан бизге артындагы затты башка бір фонд бар, руханият деген. Убагында президент Назарбаевка, убагында президент Каримовка, ошондой эле Түркиянын президенти Демирелге ат мингизип Кыргыздын элдик, нукура коомдук дипломатиясы жолдон келип көтөргөн инсан болгон, тарихий инсан. Акын Токтосапов деген агайыбыз. Азыр ошол фонд дагы деле ишин улап атат. Бул жерде эки тизген бир жыл болуп калып коет го. Ошол Руханият ассоциациясынын президенти, ошондой эле карате боюнча жаштар жакшы көрөт эмеспи? Федерациянын президенти Камалдин Акуновичти чакырганбыз. Китеп окуп чыкмасызбы? Биринчилерден болуп кеткен, анткени